деп. Мына кошоматчылар эмелерди өзүңөр. Силер бизди өзүңөр колдосоңор, биз силер үчүн туруп беребиз. Көрдүңөрбү? Бизди деген аябай эметип атат. Мына гостиницага 10 милиция кошо биз менен жатып алыптыр. Ушант болсун. Бизге место жок, айлыкка кеттик. 10 милиция кошо жатып алыптыр. Бир 10-15 милиция кошо эле жүрөт артыбызданчы. Биз милицияга душман эмеспиз. Biz деген бийликтин кемчиликтерин айтабыз. Бийлик кандай силердин эмгеңерди жеп атабы? Ошону айтып атабыз да биз. Силер анан туртпай берсеңер мени салып берип коюп турарбы? Эмне деткен деп. Мен силерге ишенип келип атам да. Айткыла ушундайларга. Тура. Кел, айта турган кел, ой. Урматтуу. Ой, кел, айт. Байке. Бул жерде провокацияга алдырбайлы. Бул жерде бардыгы эле өзүбүздүн балдар, эч кандай берде талаша турган маселе жок. Посолду айтып берип атам. Силер деген быйкасыңарсыздар. Урматтуу кыргыз эл. Бул жерде 6-7 чакырым болуп атыр. Мына момунду айтканда, мына момундай балдар чыгып атат. Айтыңыз, барын айтыңыз. Неге кыргыз эл? Посол эккендер келип атыр. Дейкандар жалаң. Мына меселеги кайдаларын мына 6-7 чакырым болуп атыр. Мына кайсыл убакта бололук, кайсыл убакта неметелик, баягы выбор өткөндөн кийин эртесин кейип калып атпайлыкпы? Кейип калып атырык. Бирок мынтип карап турсакчы, мына кагалайын баарыңардын көзүңөр жалдырап турат. Баарыңардын көзүңөр жалдырап турат. Ачык айкын айтканда мындай да мына моундай жигиттер чуркуп атыр. Мен эч ким эмесмин. Мен саясатчы да эмесмин. Мен просто мал базарга келген боламын. Просто мындан сурандым, мен ошону айтып коеюн дедим. Бирок мындай караганда өзүбүздүн эмебизди сатып атпайлыкпы? Өзүбүздүн эмебизди сатып аталык. Сатып атырык 1000 сомго. 1000 сомго. Мына толуктун да баасы эмес да бул, үндүктүн да баасы эмес. Кыргыз элин сатып алды бул. Кыргыз элин баарын сатып алды. Бардыгы билип алды. Ошон үчүн мындай элде мындай чоңураак көздү ачалы да. Чоңураак көздү ачалы. Бул эмне бул? Ар бир жерге келгенде тияка барсаң деп, мындай выбор, бияка барсаң деп выбор. Элдерим айланып кетейиндер. Мындай да мынтип карап тургандачы, мынтип карап турганда бүттүгү баягы айдалып берем, күндү алып берем деген обещание эткендер келип атпайбы? Ошонун баарын көрүп атырык баардыгыбыз. Көрүп эле болбой эле кайра эле момундай жерге чогулуп атпайлыкпы? Чогулуп атыр азыр мына. Любой 1000 сом берсе, бардыгына чукайбыз. Же калппы? Туура. Чыпчын да бул. Тура. Анан мындай карагандачы. Биздин кыргыз элиндечи, кыргыз элинде мына булардан сурайлык. Мына сыймык жүрөт. Мына максат жүрүү. Мына жаң көтөрүлүп келаткан адамдарга мындай карап туруп өзүбүздүн бардыгы, өзүбүздүн болубузда биздин кыргыз элибиздин будущий будущийди карайбыз. Кыскараак сүйлөсөк, бул жакта азыр сүйлөйм деген пикирин айтам деген бир талай жердештер турат. Бир нерсени айтып коелу. Мынакей, биякта жүргөн мынакей силердин деген акимиңер менен замначальник роуду бизге 1 саат эле уруксат берди. 12-ге чейин деп. Буга чейин болсо атайын адаштырып тияка бияка деп мынакей жарым саатыбызды алып, ошон үчүн азыр 12-де биз кайра таласка чыгып кетишибиз керек болуп атат туугандар. Саат 2-де деген тиякта музыкалдык школдун жанында чоң жыйын өткөрүп атабыз. Ошон үчүн баардыгыңарга бир өтүнүч. Эгерде сөзүңөр болсо кыска нуска айткыла бат-баттан. Анан деген мен жыйынтыктап коеюнчу до конца. Достор, туугандар, мындай эле айтканда уже надоели да. Бүт жерде эле ушунтип эле мына провокация, бүт жерде ушунтип эле кылып жүрүшөт. Анан эл туруп атат, биз элге ишенип атабыз. Силер биз деген биз элдик партиябыз. Бизге 5 миллион сомду эл чогултуп беришкен. Тарыхта биринчи жолу. Эл ишенип бизге офиске 10 миң деген кишилер келип кетишти да. Баары ушинтип бизде мына бир дагы баннер койгон жокпуз, бирок баарыңар билесиңер чоң казакта, Баннер койбой эле билесиңер, без рекламы да. Ошол шайлагыла бизге. 16 ыйымыз. Кудайым буйрса
Kudayım buyursa şayлагыла. Ушуга эле келдик. Эчтеке трактор алып беребиз, жолуңар салып беребиз дебейбиз. Ошонун баарын салдыртабыз. Бюджетти деген 350 сомдон болуп калсачы. Мисалы. Öz бүт мощный болуп калат. Akeli bar деген местный бюджетке төлөнөт, өзүңөргө. Өзүңөргө төлөнөт алчы. Окумуш болот, өзүңөр эле сүйлөшүп алып ушу фасолду мындай сатпагыла азырынча. Коп койгула. Выбор бүткөнгө чейин коп койгулачы. Анан түшүп калат да анында. түшпөйт аякта, Европада түшпөй эле турат да. Бизде түшүп калат. Атайын ал деген, атайын. Атайын, андайга эметпегиле. Алар алып кетиш керек, булар өзлөрүнө кызыктар. Сер канча кыйналып атсаңар да сатпай отурулачы, бир 10 күн сатпай отурулачы. 10 күн. Наоборот түшпөйт. Түшпөйт, азыр деген дүйнө жүзүнө ачкачылык болуп атат. Каждый продукт аябай кымбат болгондо азыр андан да кымбат болот. Продукт аябай кымбаттап атат. Бүт жерде ушундай болду. Чыдасыңарбы? Продукт деген ушул пандемия болуп атканда эч качан эме болбойт, арзандабайт. Только кымбаттайт. Кармап тургула. Бир 10 күн туруп тургулачы, көрөсүңөр. Көрөсүңөр. Макулбу? Анан иши кылып колдоп тургула. Айланайын эл. Таластыктар. Силер деген патхалим эл эмессиңер. Силер деген Манастын урпагысыңар накта. Манастын урпактарын. Мен дагы Манасчымын. Мына Саякбай Каралаев Тоңманбу атабыз. Ал эле Манасчы, ал башкача Манасчы. Мен да Манасчымын. Только мен Манастын ишин кыла алды атам. Кыласыңарбы? Манас дегенчи. НАТО пошло фасоль айдаган эмес, бензин саткан эмес. Манастын ишин кылгылачы, анан кийин мону каганат кылалчы биринчи. Мамлекетти. Каганат кылып алалчы, Кудайым буюрса. Илгеркиде улуу кыргыз каганаты деп турбайбы? Ошого ат келип алалчы. Анан кийин бул түрктүчү чыкырып эле ким алса, мына 350 сомдон ал. 100 сомун 150 сом таласка тоқоп кой. Элден 200 сомдон, 150 сомдон, 100 сомдон ал деп койсо, силер да жыргайсыңар. Кийин акырындык менен байыш керек. Сразу 350ден ал деп койсо, крышаңар жылып кетет сразу. Крыша жылып, машинанын баарын алып келип аласыңар бияка, пробка болуп калат. Анан фасоль экпей каласыңар. Наоборот, силер дегенчи, гастарбайтер жалдап иштетсеңер болот, отвечаю. Жалдап иштетсеңер болот. 200 сомдон сатсаңар, жалдап иштеп койсуңар. Чыдасыңарбы? Силер мындай айтканда, извини, завра эшекте иштеп, анан манчалык копейкага сатып атпайсыңарбы? Атыякта деген 10 эсе силерден көп таап атпай, 100 эсе көп таап атпай. Тура 30 сомдон алып тияктан 1,5 сомдон мисалы глобустан сатылып атат. Ошону эле айтайын деп келдим силергечи. Эми партиялар баарыбыз чарчадык, мен деле чарчагам. Бирок мында чыгып туруп конституциясын баарын өзгөртпөсө болбойт экен. Конституциясын өзгөртүп, могу чириген коррупцияны түп табыры менен жоготуш керек экен. Жоготабызбы? Коррупцияны. Манастын урпактары барсаңарбы? Башты көтөргүлө, башты көтөргүлө, алтындарым көтөргүлө. Элдин арасынан да калдык. Биз дебил эмес, нормальный балдар барбыз биз. Анан бизди деген ук-муш каралап атышат. Мына 7-чи эмеде дейт жана Өмүрбек Шаршеналиев турат деп бир коррупционер бар экен да. Өмүрбек Шаршеналиев дегенчи. Ошону мында одна фамилиясы деп мына жинди кылып атышат. Канча күндөн бери күрүтөт. Ал эмес, мына Өмүрбек Шаршеналиев байке. Мына көрүп алгам, мына таластыктар. Ушул киши канча жылдан бери жүрөт. Ушу келди өзү. Мына бесплатно эле койдук, 7-чиге койдук таласка. Эмнеге жети? Анткени Манастын прямой урпактары деп. Бир тыйын алган жокпуз мына 7-чи местода. Өмүрбек Шаршеналиев деген ушул, жанакы пив заводу бар, Өмүрбек деген ал башка. Бул бедалай эле, бирок акылдуу киши. Урматтуу бир туугандар, мен да Таластын көпүрө базарынан болом, Караколдук болом. Бирок Бишкекте турабыз, анан Таластан алысыраак болуп калыптыр. Сиздердин айылдарды көп аралаганга
мүмкүнчүлүгүбүз жетишпей жатат. Бирок Чоң Казат деген биздин партиянын аты өзгөчө талас жери менен манас атабыз менен байланыш. Сиздер ошон үчүн башыңыздарды көтөрүп, биз азбыз, бирок ар бирибиз 1000 кишиге тете эл бололу, манастын эли деген атка татыктуу бололу. Анан Чоң Казат элдик партия болгондон кийин эл шайлоолордо дайыма жеңилип келгенбиз. Тиги келет алдайт, бу келет алдайт. Анан 5 жылдан сөгүп жатабыз ушул жердечи. Ошон үчүн бу жолу эл жеңсин деп тилейм. Анткени эл жеңсе Чоң Казат жеңген болот. Колдоп коюңуздар. Анан жанагы коррупционер Сарсеналов деген ал фамилиясы окшош, атыбыз окшош. Отчествобуз башка. Ал действительно коррупционер экен. Мен да көрүп алып таң калдым. Бирок мен калабым айтып коеюн. Урматтуу калайык журт, калың журт. Мына сыймык айтып аткан биз эми жерде бир да чиновник, бир да интеллигент жок экен. Жерде жана кыйкырып аткандар, фасол айдап алгандар, фасолдун үстүнөн жеп аткандар ошолор кыйкырып атыр. Кыйкырбайт. Булар эмне көтөрөбүз десе, баары кол чаап атыр. Эгер сыймык айткан жана фасолду көтөрүп берсе, бизге өкмөт жардам бербей эле кой, жолду өзүбүз салып алабыз, көпүрөнү өзүбүз салып алабыз. Эгер ошондой келгенде анан эми сыймык жорткондо жолуң болсун, артыңда калың элиң турат. Чоң Казат деген ыйыгат менен чыктыңар. Ушул ыйыгатты актап, ой, калың кыргыз элим, колдойбуз. Мына баары коррупцияга малынбаган жакшы жаңы адамдар экен. Силерди биз колдойбуз. Кудай кааласа, жорткондо жолуңар бар, ишиңер алдыга жылсын. Кудай силерге дем берсин. Артыңарда мына кыргыз эл турат. Таласыптар турат. Жакшы түшүнген, эч жанына тыйын албаган, тыйынга сатылбаган эл турат. Биз силерди колдойбуз. Чоң Казат алга жылгыла. Алдыда болгула. Кудай ишиңерди кылса эчтеке кем болбогула. Чоң Казат алга! Чоң Казат алга! Чоң Казат алга! Эми келе кой, эркин сүйлөсүн, эркинден кийин